Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары кантип шайланат? Кыргыз Республикасынын парламенти 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бардык депутаттар мажоритардык система боюнча көп мандаттуу округдардан шайланышат. Шайлоону өткөрүү үчүн ар бири 3 депутатты шайлаган 30 көп мандаттуу шайлоо округу түзүлөт. Шайлоочулар бир гана талапкерге добуш берүүгө укуктуу. Шайлоочу өзү тандаган бир гана талапкер үчүн тиешелүү чарчыга же баарына каршы деген чарчыга белги коет. 2025 жылдын 1 октябрына карата 4.287.222 шайлоочу бар. Көп мандаттуу шайлоо округу 142.000 шайлоочу бар орточо санда түзүлөт. Өкүлчүлүктүн орточо нормасынан 20%дан ашпаган четтөөгө жол берилет. Шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган же жүрүшкөн шайлоочулар өлкөнүн ичиндеги көп мандаттуу шайлоо округдарына бекитилет. Депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга жана өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен жарандарга берилген. Саясий партиялар ар бир шайлоо округу боюнча бирден ашык эмес талапкерди көрсөтө алат. Талапкерлерди көрсөтүүдө саясий партия өкүлчүлүк боюнча талапты сактоого милдеттүү. Башкача айтканда, талапкерлердин жалпы санынын 70%дан ашпаганы бир жыныстагылар болушу керек. Аталган шайлоо округу боюнча талапкер катары өзүн-өзү көрсөтүү Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Талапкер бир гана шайлоо округуна көрсөтүлүшү мүмкүн. Добуш берүүгө катышкан тиешелүү шайлоо округунун шайлоочуларынын добуштарынын эң көп санын алган 3 талапкер көп мандаттуу шайлоо округу боюнча шайланды деп таанылат. Эгерде талапкерлер алган добуштардын саны боюнча тең чыкса, каттоо үчүн документтеринин толук топтомун датасы жана убактысы боюнча мурда тапшырган талапкерлер каралат. Тиешелүү көп мандаттуу шайлоо округу боюнча мандаттарды бөлүштүрүүдө бир жыныстагы өкүлдөргө 2ден ашык мандат берилиши мүмкүн эмес. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун натыйжаларынын аныктоодо 30дан кем эмес мандатын бир жыныстагы депутаттарга таандык болот. Депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда шайлоо өткөрүлбөйт жана депутаттык мандат Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча гендердик квоталарды эске алуу менен добуштардын эң көп санын алган кийинки талапкерге өткөрүлүп берилет. Көп мандаттуу шайлоо округдар боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо бошогон депутаттык мандатты ээлөөгө талапкерлер жок болгон учурда өткөрүлөт.